IT адиси эмне жумуш кылат? Билет белеңиз. Бул кесипке ар ким ар кандай мааниде түшүндүрмө берет. Биз алдыда IT адиси Арстан Жусупов тууралуу кененирээк айтып берүүнү чечтик. Арстан мырза 10 жылдан ашык убакытта Малайзияда иштеп IT адистигин мыкты өздөштүргөн. Азыркы учурда Ош шаарына атайын борбор ачып, жаштарды тарбиялап жатат. Бул кичинекей кеңсени көпчүлүк Next деген ат менен тааныйт. Next деген өзү мааниси кийинки чоң идея, кийинки чоң бизнес, кийинки чоң бир проект. Ошол неме менен кийинки бир точка деген немеде. Next'тин ачылыш максатынан бирөөсү Ошто жаштарга ресторан, кафе, пивнушкалардан башка дагы бир альтернативдик убакыт өткөрүү жай. Интеллектуалдуу, креативдүү адамдарды чогултуу максатында ачылган да. Я убирал, эти из них брал то, что мне надо. Можешь в принципе, его оставить. Бул жайга келип, кеп кеңеш алып, билимин өркүндөтүп жаткан жаштар көп. Алардын алдыңкылары мына ушул эки жигит IT адиси катары иштеп баштады. Зумрат менен Залкар учурда ар кандай веб-сайттарды жасап жатышат. Башка университетте бүткөм, башка тармакта лингвист болуп бүткөн болчумун негизи. Анан ошол акыркы курстарга келип, 4-чү курстарда ойлонуп баштагам. Эмне жумуш менен айнек болсо болот. Негизи Кыргызстанда анан лингвист тармагында көп ошол мугалим болуп иштеш керек экен, практика алыш үчүн. Ар кандай өлкөлөргө барыш керек экен, ошол тилге караштуу ошол. Анан ошентип чечтим, ошо IT тармагына өтөм деп, программист болом деп. Заказдар ошо көбүнчө сайт болот, көбүнчө информационный сайт болот. Тур фирмаларга кылып беребиз, медицинский центрларга кылып беребиз заказдарды. Магазиндерге көбүнчө ошол информационный сайт кылабыз. Компанияларга, частный компанияларга. 18 жаштагы Залкарга дизайн жасоо милдети жүктөлгөн. Сайттын көрктүүлүгү жаш адистин табитине жараша шөкөттөлөт. Ал эми кардар менен болгон финансылык келишим кызмат көрсөтүүгө жараша макулдашылат. Сайт менин көз карашымча боюнча сайтта информация азыраак болуш керек, как по мне. Если это, то есть информация аз, ну, чтобы ее было легко воспринимать, да. Это сайт частной клиники. По дизайну, как для меня, мой самый лучший сайт, я могу сказать. Здесь я добавил разные эффекты, как по мне, цвета использовать. Фон сделал белым, и функции здесь в основном хорошо получилось, как по мне, это галерея. Вот разные эффекты. Сайт больше хорошо грузится, потому что нету ошибок. Это самое главное, потому что галерея приятная. Арстан Жусупов өзү эл аралык деңгээлдеги компаниялар менен иштешет. Ушул бөлмөдө отуруп эле интернет аркылуу Европадан, Америкадан кардарларды табат. Арстан мырза көп учурда алардын онлайн байланыштарын жөнгө салып берет. Клиенттерим Америкадан бар, Австралиядан бар, көбүнчөсү Юго-Восточная Азия. Это Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины. Географически, физически эч кандай ограничениялар жок да. Мисалы силер мен Кыргызстанда Ошто отуруп Америкадагы клиенттериме иштеп берем. Отуруп алып Юго-Восточная Азияны полностью мен бул жакта карап берем. Так что ушул жерде эле, ушул жерде ушул компьютер машина отуруп алып, интернет болсо эле, компьютерим болсо эле, ишти кылып иштей беребиз. Кичинекей бөлмөдө дээрлик күн сайын семинарлар уюштурулуп турат.
ар кайсы кесиптин ээлери менен компьютерде иштөө жана онлайн билим алуу боюнча окуулар өткөрүлөт. Семинар убактысын жарандар социалдык желелер аркылуу гана билип алышат. Бул жолу мында студенттер менен мектеп окуучулары чогулган. Келечек ээлерине онлайн билим алуу боюнча кесипкөй адистер семинар өтүп беришти. Мисал үчүн мен ойлоп болчумун онлайн образование дегенде мисал үчүн Бишкекке барып же Ошто туруп бир өзгөчө бир офистерге барып отуруп ошол жакта үйрөнөсүн ойлодум эле. Бирок үйдө отуруп ошол өзүңчө үйрөнсөң болот экен түшүндүм да. Аябай жакшы экен. Бир гана өзүң чектесиз каалган университетиңе барсаң окусаң болот экен. Башка мамлекеттеги Америка болобу, Европа болобу ошонусу жакшы экен. Улан Авазбеков бул жайга биринчи ирет келди. Семинар болоорун ал Facebook'тан окуп алган. Биринчи курстун студенти эми Next'ке келип атайын билим алууну пландап жатат. Уланга бул жердин билим берүү методикасы жакты. Ал буга чейин интернет аркылуу акча табууга анчейин ишенбей келген. Мен үчүн жаңылык болгон нерсе бул ошол негизи эле бүгүнкү собранияда чогулушта онлайн образование жөнүндө сүйлөштү. Онлайн образование жөнүндө кантип окуш керек, эмнелерди алса болот, кандай пайда жактары бар, кандай зыян жактары бар, кантип ошого кирип кетиш жөнүндө айтты. Мен буга чейин мындай собранияларга келчү эмесмин, бирок бүгүн ошо биринчи жолу келдим. Бул жерде айтып аткан байкелер айтты, ошол бирөөсү айтты Instagram'дан мисалы үчүн постторду кылып, реклама кылып, өзүңдүн товарыңды өткөзсөңөр болот. Ошол нерсени иштесеңер болот деди. Или вот бир кыз айтып кеткендей, стендап боюнча видеолорду көрүп үйрөнүп, потом выступать этип, ал жактан акча табууга болот деп айтты да. Кичинекей бөлмөдө бир эле жаштарга эмес, улууларга да ар тармактуу семинар жана интеллектуалдык оюндар уюштурулуп турат. Маселен, Ош шаарындагы ишкерлер да жумасына бир ирет келип жеке ишкердигин талкуулап турушат. Арстан Жусупов жеке ишкерлерге интернет аркылуу кантип иш алып баруу керек, онлайн системада кантип иштесе болот, мына ушул багытта кеп кеңештерин берип турат. Бул Арстан байке маркетинг боюнча, реклама боюнча кандай жүргүзүш керек, иш кандай жүргүзүш керек, ар бир нерсесин мындай айтканда тепкич менен түшүндүрүп берет да. Мындай кылсаң мындай болот, мындай кылсаң мындай болот деп ар бир нерсесин мындай айтканда ийне-жибине чейин түшүндүрүп берет. Бизге жеңил болот ушул жагы. Ошон үчүн бул жакка келип жардам сурап турабыз. Бизде программа иштетебиз, через программа заказ алабыз, через программа водительдерге беребиз. Ошол программанын жактан көп кеңеш сурап келем бул жаккачы. Арстан байке келип өзүнүн опыту менен баардык жактан жардам берип, ошодон анан бизге жеңил болот да кыйла. Арстан мырза Малайзиядан келгенде 3 жыл болду. Чет мамлекетте даяр ишин таштап, Кыргызстанга келе берүүнүн башкы себеби балдары эне тилин билбей, бөтөн журтта Кыргызстандагы тууган урукту тааныбай калуу коркунучу түрткү болуптур. Биздин чет мамлекеттен келген себебибиз бул албетте менин инициатива күйөөм жактан болду. Себеби чындыктан айтканда биздин балдар бир аз биздин культурабыздын, биздин маданиятыбызды билбей калган үчүндүктөн дагы деп ойлойм. Анан биздин балдар кыргызчада билишчи, бирок анчалык так түшүнбөчү да. Ошого күйөөм ойлоду, ошо Кыргызстанга келип биздин өзүбүздүн тилибиздин, анан үй бүлөбүздүн туугандарынын билсе деп кетем деген ойлорум да көп болду. Бирок күйөөм все-таки бизге стимул берди, надежда берип, анан азырынча, вот азыр учурда мен ойлогонум тура эле кылып турбуз. Азыркы учурда чоң уулу менен кызы кыргыз тилин жакшы сүйлөп калышты. Бирок эми гана тили чыккан кенже уулу дале кыргыз тилин анчейин түшүнө бербейт. Андыктан кичинекейге англис тилинде сүйлөө керек. What is this? Dog. Yes. What is this? Yes, elephant.
Лисан? Ал эми улуулары көбүрөөк китеп окуп, адабий тилди жакшы өздөштүрүү зарылдыгы бар. Дагы эле кыргыз тилди жаңы үйрөнүп, дагы эле кыргыз тил үстүндө иштеп, балдарды үйрөтүп, достору менен кандай сүйлөшүп, неме болгонду дагы эле ошол үстүндө иштеп, жумуштан кийин кайтып келгенден кийин кичине китеп окуп, кол комшулар буларга бир аз көз караштары башкача. Биринчи келгенде таң калып, булар эмне кыргыз болуп, кыргызча кандай сүйлөбөй калды деп таң калышкан. Бирок күн өткөн сайын жаңы сөздөрдү үйрөнүп, жакшыраак сүйлөп, неме азыр жакшына эле алар менен тил табышып сүйлөп калышты. Жаш үй бүлө Ош шаарынын бир четинен жер там алышкан. 3 жыл аралыгында турак жайын оңдоп түзөп, эми гана Кыргызстанга көнүп калышты. Арслан мырзанын жакшы максатын угуп, бөтөн журтта окуп иштеп жүргөн журтташтарга үлгү болчу замандашыбызга ийгилик каалап кайттык.